Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 19 октябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. УКМК тарабынан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орунбасары Райымбек Матраимов жана башка кызматтык адамдар тарабынан түзүлгөн коррупция фактысы тергелүүдө. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын мамлекетке келтирилген чыгымды эсептөө жана жоопкерчиликке тартуу багытындагы тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 16 октябрда кызматтан кетүү арызын жазган БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова эми БШКнын жетекчилигине иш козгоо өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылууну пландап жатат. Туркия мамлекети жөө аскерлерге арнап чыгара баштаган аскердик техникасын Манас эпосундагы жоокерге жолдош болгон жылкы баласынын урматына тулпар деп атады. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныша аласыздар. Ош облусун буга чейин жетектеген Байыш Юсупов кызматынан алынып, анын ордуна Журасул Абдраимов өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу облустук администрациясынын басма сөз кызматы кабарлады. Ош облусун Байыш Юсуповго чейин Узарбек Жылкыбаев башкарып келген. Ал 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Республика партиясынан талапкер катары катышкан болчу. Ушундай эле кызматка өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Абсатар Сыргабаев дайындалды. Жаңы жетекчи 19 октябрда эмгек жамаатына тааныштырылды. Абсатар Сыргабаев буга чейин Сузак районунун Барпы айыл аймагынын башчысы болуп иштеген. Ал Мекенчил партиясынан парламенттик шайлоодо талапкер болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова БШКнын жетекчилигине иш козгоо өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылууну пландап жатат. Бул билдирүүсүн Абдрахматова Facebook баракчасына жарыялаган. Азыркы курам шайлоо процессиндеги мыйзам бузуунун өзөгү болуп, элдин ишеничинен кетти. Башкы прокурорго да жазылып, шайлоодогу мыйзам бузулган учурлар боюнча жетекчиликке карата иш козгоо зарылдыгын айтам деген БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова прокуратуранын айрым конституциялык укуктары тууралуу конституциялык мыйзамдын 3 беренесинин 2 бөлүгүнүн 10 пунктуна таянууда. Анда башкы прокурор БШК төрагасына иш козгоого укуктуу экени айтылган. Абдрахматова буга чейин 6-7 октябрь күндөрү БШК толук курамы менен отставкага кетиши керек деп айтканын эске салды. Ал эми өзү 16 октябрда кызматтан кетүү боюнча арызын жазганын, эми анын отставкасын жогорку кеңеш кабыл алышы керектигин кошумчалады. Учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орунбасары Райымбек Матраимов жана башка кызматтык адамдар тарабынан түзүлгөн коррупция фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү иштери уланууда. Тергөө органдары тарабынан Райымбек Матраимовдун жакын айланасына кирген жана жогоруда айтылган коррупциялык схемага тиешеси бар 40-ка жакын адам аныкталды. Азыркы тапта алардын жүргөн жери аныкталып, ошол эле учурда алардын коррупциялык схемага канчалык деңгээлде катыштыгы бар экендигин тактоо боюнча активдүү иш-аракеттер жүрүп жатат. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын ишмердүүлүгүн текшерип, мамлекетке келтирилген чыгымды эсептөө жана схемага тиешеси бар адамдарды аныктап, жоопкерчиликке тартуу багытындагы тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ушул жылдын 6 октябрында абактан чыккан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимов түзөтүү мекемелерине кайта элек. Буга чейин Сапар Исаков Молдавановка айылындагы номер 27, Албек Ибраимов Петровка айылындагы номер 8 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 12 октябрда абактан чыккан 2 саясатчыга берилген өргүү бүткөнүн, өз эрки менен келишпесе укук коргоо органдары чара көрөрүн эскерткен. Бирок 17 октябрда социалдык тармактарда Сапар Исаков Франциядан башпаанек сураганы тууралуу маалыматтар тараган. Эске салсак, Бишкектин 1-май райондук соту Сапар Исаковду жазык кодексинин 310 беренесинин негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми мурдагы мэр Албек Ибраимов былтыр коррупция боюнча күнөөлүү деп табылып 15 жылга кесилген болчу.
Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын берген маалыматы боюнча, Ош облусунда милицияга шектүү катары алып келинген 26 жаштагы жаран эс учун жоготуп, Ош шаардык тез жардам кызматына жеткирилгенде каза болгон. Бул окуя боюнча маркумдун кандай себеп менен каза болгондугун аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Маалыматка караганда, эгер шектүүнү кармоо учурунда күч колдонулган болсо, кызматкерлерге карата тийиштүү чара көрүлөт. Эске салсак, 5 октябрда Ош шаарынын 21 жаштагы жашоочусу милицияга арыз менен кайрылган. Анда айтылгандай, бейтааныш эки жаран акчасын алмаштырып берүүнү айтып, белгисиз үлгүдөгү тапанча менен коркутуп 4.230.000 сом акчасын алып коюшкан. Ал эми социалдык тармактарда каза болгон жаранга күч кызматкерлери тарабынан кыйноо болгону айтылган. Аталган мекеменин маалыматы боюнча, бул окуяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети көзөмөлгө алды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын берген маалыматы боюнча, Ош облусуна кирип чыгууга чектөө киргизилди. Маалыматка ылайык, райондорго кирүүдө 7 санитардык блокпосттор орнотулган. Андан сырткары Бишкек-Ош маршруту менен жүргүнчүлөрдү ташыган кичи бустарга каттоого чыгууга тыюу салынды. Мындай иш-аракеттердин себеби коронавирус инфекциясынын көбөйүшү. Посттордо турган кызматкерлер кирип чыккан айдоочуларга, жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Чектөөлөргө ылайык, айдоочуларга 3төн ашык, кичи бустарга 10дон ашык жүргүнчү салууга болбойт. Республикалык штабтын берген маалыматы боюнча, өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 52.526-га жетти. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда 482 кишиден коронавирус табылды. Илдетти жуктургандардын аймактар боюнча бөлүнүшү: Бишкекте 73, Ош шаарында 54, Ош облусунда 93, Баткен аймагында 107, Жалал-Абад жергесинде 125, Нарын облусунда 1, Таласта 7, Чүй өрөөнүндө 14, ал эми Ысык көл облусунда 8 учур. Жана ошондой эле бир суткада өлкө боюнча 10 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ал эми азыркы тапта 2550 бейтап стационарларда, 2518 амбулатордук шартта дарыланууда. Бактыга жараша өткөн суткада өлүм учуру катталган жок. Парижде жекшембиде миңдеген киши чечен жигиттин колунан каза тапкан мугалимди эскеришти. Чогулгандар республика аянтында маркумду эскерип, гүл коюп, шам жагышты. Мугалимдерди колдоо акциясы Лион, Тулуз, Страсбург, Нант, Марсель жана башка бир катар шаарларда өттү. Эске салса, 47 жаштагы Самюэль Патини Москвада туулган Абдулла аттуу 18 жаштагы чечен качкын мууздап кеткенин француз бийлиги билдирген. Кол салган кишини полиция атып өлтүргөн. Окуя Париждин жака белинде 16 октябрда болгон. Маалыматтарга караганда, тарых жана география мугалими сабакта сөз эркиндиги тууралуу кеп жүргөндө Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көргөзгөн. Француз маалымат каражаттары айрым окуучулардын ата-энелери буга нааразы болгонун жазышкан. Бир кыздын атасы Атүгүл интернеттен Патиге каршы чыгууга чакырган. Ал киши жана бир нече шектүү арасында кол салган жигиттин жакындары кармалды. Айрым мусулмандар ал сүрөттөрдү акарат катары кабыл алышат. Туркия жаңы чыгарган жөө аскерлер техникасына Тулпар деген аталыш ыйгарды. Бул тууралуу аталган аскердик техниканы чыгарып жаткан Отокар компаниясынын башкы директору Сердар Гергүч Анадолу агенттигине берген маегинде билдирген. Сердар Гергүч аскердик техника Манас эпосундагы жоокерге жан жолдош болгон жылкы баласынын урматына коюлганын белгиледи. Анын айтымында, жаңы техника Түндүк Атлантикалык альянстын стандарттарынын негизинде сыноодон өткөн. Учурда Туркия президентинин администрациясынын коргонуу өнөр жайы башкармалыгынын колдоочусу менен чыгарууга даяр турат. Сердар Гергүчтүн айтымында, бул аскер машинасы акыркы технологияларды колдонуу менен чыгарылган. Ал эң татаал климаттык шарттагы сыноолордон өткөн. Белгилей кетсек, Тулпар машинасы атайын даярдыктагы аскерлер жана жөө аскерлерге арналган Туркиянын жеке өзү чыгарган алгачкы аскердик техникасы болуп саналат.
Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекиткейчи сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Ушуну менен түшкү алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.